أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Жаратқан Аллах Таалаға шексіз мақтаулар болсын. Пайғамбарымыз Мұхаммед пайғамбарымызға Аллах Тааланың саламы жанастар болсын. Құрметті қалай қалың жұрт, барыңыздарға Аллах Тааланың саламын жолдап, бүгінгі жарқыраған жаздың күнінде жақсы бір өзіміздің қайырымдылық іс-шарасыға көп болушыларға шақырып кетемін. Біздің фондың аты көмектеш бол. Өзіңіздер бұл жерде көріп тұрғандай, бұл көмектеш бол фондының еңбегі. Деме аданышына тоқталып кетсем. Көмектеш деген сөз бір ғана жолы бір жұмыс қылып жатқан адам көмектеш, бұл көмектеш қой дешменен шектеліп қалады екен да. Мұның үшін біз бол деген сөзді қосып қойдық. Анткени көмектеш бол. Сен көмектеш болуучу адамга айлан. Өмүрүң өткөнчө көмөктөшүүчү болуп жаша деген мааниде көмөктөш бол. Бир эле жолу көмөктөшпөй койсо, өмүрүң аягына чейин көмөктөш болуучу болуп жаша деген мааниде. Экинчиден, мына биздин тегерек болуп турган белги, бунда дагы эки маани бар. Биринчиси чегара ушул тегерек шакекте болуп, бардык жери бирдей укукта бекем болуш керек. Экинчиден, бул диагонал бар жогу бирдей болгондуктан Кыргызстандын ар бир аймагындагы чегара бирдей укукта, бирдей деңгээлде камсыз болуусу зарыл. Биздин негизги көмөктөш бол кайрымдуулук фондунун максаты чегарада жашаган жарандарга көмөк көрсөтүү. Андан ичине кирсек, будайдын машагы. Будайдын машагы деген бул бир эле токчулук, молчулукту билдирбейт. Экинчи мааниси дагы бар, бул келечекке үрөөн себеби. Келечектеги биздин урпактарыбыз, биздин өлкөдө жашаган ар бир жана токчулукта, молчулукта жашасын деп үрөөн себеби жагындагы эске алганбыз. Үчүнчүдөн бул жерде эки кол турат. Эки кол бул боз үйдү көтөрмөлөө, боз үйдү бийикке көтөрүү, даңазалоо дегенди билдирет. Экинчи бир мааниси бул бата кылуу. Аллах Тааладан эки колду көтөрүп биз тилемет экенбиз. О жараткан Аллахым биздин өлкөнү бекем кылгын, биздин үйүбүздү, биздин мекенибизди, Кыргызстаныбызды бийик кылгын деп ушундай бир мааниге ойлоп, ушундай бир белгини белгилегенбиз. Эми биздин көмөктөш бол кайрымдуулук фондунун биринчи кадамы, мындай койгон кадамыбыз элди кийим-кечек менен камсыз кылуу. Айрыкча чегара аймагында жашагандарды. Эмне үчүн кийим? Жакшылап ойлонуп көрсөк, адам баласына кийим эң зарыл нерсе. Тамак ашты алып көрсөк, нанды эркек дагы, аял дагы, бала дагы, киши дагы ар кайсы учурда 4 мезгилде бир эле нанды жеп экенбиз, бир эле чайды ичет экенбиз, бир эле коомдарыбызды, бир эле картошканы жеп экенбиз. Демек биздин тамагыбыз өзгөрбөйт экен. Кайсы куракта, кайсы мезгилде, кайсы жерде болсо, биз бир эле түрлүү тамакты жеп экенбиз. Ал эми кийим маселесине келгенде, ар бир куракта ар кандай өлчөмдөгү кийим, ар бир кесиптин ээси бөлөкчө кийим, erkekler bölükçe kiyim, ayallar bölükçe kiyim.
Jumuşta bölekçe kiyim, namazda bölekçe kiyim, geçinde bölekçe kiyim, jumuşta bölekçe kiyim. Şunun için adam zatına en zarur narsa bu kiyim ekan. Şu kiyimni biz en ko'p qarajatni kiyimga quritidik. Olib ko'rsak, Qirg'izistonda eng cho'ng bozor, To'rdoy bozori, Qarasuv bozori. Oşol bazarlarning eng cho'ng aymog'i kiyim sotuvga baylanib qolgan. Oşol yerda eng cho'ng bozorning eng cho'ng aymog'i kiyim sotilar. Demek biz kiyimga eng muhtoj ekanmiz. Ko'rib turgan urna, bu yerda biz jama'ali eski buyumlarni cho'g'itmasdan, albatta qo'limda bor qarimli kishilarimiz buna bugungi kungacha bizga o'ta ko'p bir жаңы kiyimlerni belet qilib berdi. Allohning roziligi uchun biz ошол muhtojlarga tarqatuvga niyatlanib turamiz. Endi bu bizning urna to'g'ri aytib ketsek, bu urna buyursa alg'aч mechitlarga qo'yiladi. Ayniqsa cho'ng-cho'ng To'rdoy bozor siyahtı bozorlarning tekeragidagi mechitlarga. Al yerdagi qarimli usto degan o'zining zakatini o'zining qarimliligin bu jaqa amanatli turda salib qo'yib, akan bu yerdan biz o'zimizning unam bilan cho'g'ilib kelib, o'zimizning qarimlilik do'konimizga qo'yib, anan al yerdan biz qarimlilik qatori muhtoj bo'lgan kishilarga tarqatamiz. Endi Yevropada, Arab ülkelerinde bu madaniyat tuğ-çoğusuna çıkan, çoğuldu madaniyatı. Buna biz deb magazinlerde, dükkanlarda görüp atağız. Al yerdə eski kiyimler, bir yerler tırtılıp kalgan, eski kir olsa da kiyimler, bolğonu alıp juvup tasalap, kadimkide akşaga satıp atır. Yaşlarımız var, oşol yerden kiyip sıyırıktarmadı. Al bolğonu Европалык elдің bir madaniyatinden kelip çıkan, alar iyettүү, saramжалдуу, исрап кошууга жол бербестен кийимин кийет Европа ели. Анан ушундай урналарга барып салып коет, ал жерден кайрымдуулук фонддор чогултат, өзүнүн өлкөсүндөгү муктаж адамдар ошол жерден кийимин кийип, экономикасы өркүндөп барат. Анан артып калганын чоң-чоң фураларга жүктөп, биздин өлкөгө карап жиберет, жолдун акысы деп кошулуп отуруп, биздин өлкөгө келгенге чейин акчага айланып калат. Анан бул жерде биздин элибиздагы сарамжалдуу, маданияттуу, ысырап кошулукка жол бербестен, кенедей элибиз баарыбыз ушул жерден кайрымдуулук катары ушул жерге кийимдерибизди берсек, мисалга бирөөнүн шкафында былтыр алган 10 000 сомдук кийими бар. Быйыл дагы алганга чамасы жетет. Жаңы тойлор, жаңы ачылыш майрамдар, башка кийимдерди алды. Эми ал орун ээлеп турган нерсени, баалуу нерсени эгер бизге тапшырса, биз барып ошол 3000 сомго, 2000 сомго дагы бир кийим ала албай жүргөн кишиге ошол 10 000 сом кийимди берип койсок, анын канчалык деңгээлде сооктук жетет, канчалык деңгээлде ошол биз маданияттуулукту көрсөткөн болобуз. Анан ошол bir adam, misal bir muhtaç kişi bala çakasını жетелеп 10 000 сомун алып кийим кечекке базарга барды. Ал жерден мени 5 000 сомуна кийим алсын. Калган 5 000 сомуну үнөмдөп капчыкка салып, биздин дүкөнгө келсин. Ал жерден колдон келишинче ар кайсы размердеги, ар кайсы эркектердин, аялдардын, балдардын кийимдерин биз чогултуп ошол жерге коебуз. Ошол жерден кийимди бекер алып кетсин дагы, жанагы капчыгында калган акчага баласына китеп алып берсин, эт алсын, дары-дармек алсын, тоогуна жем алсын, үрөн алсын, башка нерсесине иштетсин. Мына ошол жерде биз өзүбүздүн өлкөдөгү жакынчылыкты жоюуга толук мүмкүнчүлүгүбүз бар, урматтуу туугандар. Мына ошол үчүн биз ошондой максатты көздөп, ушундай урналарды баарыңыздарга тартуулап, бул Бишкек шаары боюнча буюрса мечиттерге коюлат. Анан мэриянын уруксатын алып, анан биз эл жайгашкан жанагындай кабат үйлөрдүн астына коебуз. Бул көркү да бузбай, тескерисинче бул биздин маданияттуулукту, мындай бир сарамжалдуулукту айгинелеп турат. Бул нерсени чет элдиктер көргөндө дароо эле бизге баа берет. Булардын жашаган регионунда, аймагында мындай бир жакшы кайрымдуу кишилер жашайт турбайбы деп. Мына ошол үчүн урматтуу туугандар,
ар кайсы райондун акимдери ошондой эле кварталный эжелерге, байкелерге кайрылып кетем. Бизге кайрылыңыздар, биз сиздерге ушундай аймагыңыздарга урналарды коюп беребиз. Ана кайсы бир чоң компаниялар, фирмалар биз менен ушул соопчулук үчүн, турушу соопко мол болгон иш үчүн кол сузса, биз аларды ушундай урналарды жасап берүүгө чакырабыз. Мүмкүн могу жерге Шоро деп жазылып калышы мүмкүн, Coca-Cola деп жазылып калышы мүмкүн, Megacom деп жазылып калышы мүмкүн, Beeline деп жазылып калышы мүмкүн, же Betastories деп жазылып калышы мүмкүн. Мына биздин логотиптин жанына. Бул дагы булардын бизге көмөгүнүн бир белгиси болот. Анан биз элдин батасы менен ушул өзүбүздүн жамаат уюшуп ушул ишти баштадык. Эми бизге ушул унаалар керек, буларды чогултканы, ошондой эле анча-мынча кирдеп калган кийимдерди жууганга кир жугуч машинкалар керек. Буга деген биз расында иштеп жүргөн эр азаматтарга кайрылабыз. Мына биз Иркутскийдеги бир топ кишилер менен сүйлөшүүлөрдү жүргүздүк. Алар бизге ошол кир жугуч машиналары менен камсыздамай болду. Жана башка бардык аймакта иштеп жүргөн мигранттарыбызга соопчулук үчүн, кыргыз элинин маданиятын жана бир ыракчылыкты жоюу үчүн, маданиятты көтөрүү үчүн баарыңыздарды салымыңыздарды кошууга биз чакырабыз. Урматтуу элим, ушул биздин биринчи жолу Кыргызстанда ушул урна коюп элден ашыктан нерселерди чогултуу идеясы жүрүп атат. Баарыңыздарды чакырам. Бул жерге мындай кийгенге мүмкүн болгон, өзүңүз ичине баалаган кийимдерди салып койсоңуз жакшы болот. Экинчиден оюнчуктар, ошондой эле китептер, кыргызчадагы китептер, ошондой эле зонтик жана башка үй тиричилигине керек буюмдарды салып койсок, биз бардыгын мына аманатчылык менен Кудай Таала көрүп турат деген сезим менен ошонун баарын алып келип, ошол аймактарга таркатабыз. Кайсы аймакка таркатабыз? Бизде 2700 мындай өзүбүздүн филиалдар бар. Булар деген мечиттер. Мына мен өзүм дин өкүлүмүн, дин кызматкеримин. Буюрса Кыргызстандын ар бир мечитинде биздин филиалдар ачылат. Мындайча айтканда, эгер кийим ошончолук эле элибиз кайрымдуулук болуп, кийим менен өзүбүздүн элибизди каршылап алайлы деп чогулуп кетсе, биз чогултуп туруп бир унаада мисалга Кара-Балтага жиберебиз. Кара-Балтанын районундагы эң чоң мечитке түшөт. Ал жердин имамы айылдык имамдарга айтат, кийим келди деп, айылдык имамдар бирден баштыкты көтөрүп барып өзүнүн айылына таркатат. Анан Сокулукка, анан Токмокко, анан Гөлгө, Нарын, Ошчалга паткен кылып, ар бир райондун мечитине биз кийимдерди жеткирип бергенге ниеттенебиз жана элден жардам сурайбыз. Буга мисалга бир жигит Ошко баратат, унасы бош. Келсин бизден бир жүктү алып барып Оштун мечитине түшүрүп берсин. Унасы дагы ооп жакшы кетет, мындайча айтканда кайрымдуулук болот. Анан ал жердин имамдарынан баардык имамдардан да суранам. Кала берсе биз муфтият менен, казият менен дагы бул жөнүндө сүйлөшүп, топтом кабыл алып, биз менен тыгыз иштешүүгө ушундай бир сүйлөшүүлөрдү жүргүзөбүз. Бул дагы ишке ашата турган нерсе. Буюрса дагы айта турган нерсе, мына бизде азыр кайрымдуу кишилерибиз, анча-мынча маданият кишилери келип отурат. Мына ушуларга дагы биз кезек берсек, алар дагы ушул жерде өзүлөрүнүн сөздөрүн айтса жана бизге алып келген көмөктөрүн көргөзүп, кийимдерди сала баштаса. Алгач биз ушул урнанын ачылышын кылып алалы. Келгиле бар. Урнанын ачылышын кылып алалы, андан кийин салып, сүйлөгөндөр сүйлөйдү. Лента кескен карындашыбыз тууралуу айта кетели. Ал ушундай бир жашоосунан кичине жабыркап, турмушунан жабыркап, биздин көмөктөш бол кайрымдуулук фондуна эң алгачкы кайрылган биздин жараныбыз. Актүнүн биз ошол
үйün içine оңдоп берүүгө аракет кылып атабыз. Буюрса жакын күндөрү ошол келиндин 3 баласы менен ушундай бир кыйналып калган учурда бизге кайрылган, эми үйүн бүтүрүп ошого тапшыруу азегинде дагы сиздерди кийинки кезекте чакырып кетебиз.